Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак кечиңиздер менен достор. 14-число 5-ай 2022 жыл Москва вакыты боюнча саат 9 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар эми. Бизге вообще мындай сонун жасалган идеальный десек болот. Kia Rio келди. 2016 1.6 автомат. Под такси страховкасы бар жогу даяр. Бир гана ограничение менен экен, кошулуп аласыздар. 2-3 миңге. 3-4 миң. Ал өзүңүздөрдүн историяңыздардан зависит этет, история ДТПңыздардан. Машинени бир сыйра мындай эле көрсөтүп коелу туугандар. Алгач мен сиздерге бир мыногу косягын айтып коеюн. Бир эле ушул жери аз-маз бир жерге тийген экен, наклейкасы эле сыйрылып кеткен. Мына көрдүңүздөрбү? Могу жери анча келбей калган. Мынтип чыгып калат экен. Кантип? Мына монтип чыгып калат экен. Могу ушкасы анча кирбей калыптыр. Бир эле косяги ушул экен туугандар. Так, кеттик анда машина боюнча бир сыйра айландырып көрсөтүп коелу. Машиненин свети өзү кара. Бүт Android дисплей коюлган, Bluetooth, клип, слип, подсветка, ар жак, бер жак. Кыскасын айтканда машинени бүт жасаган, мындай айтканда. Для себя жасалган машина. Мына көрдүңүздөрбү? Задний баягы эмелериге чейин коюлган, ветровиктериге чейин. Артынан самбуфер, тудум-судум бар жогу бар. Биз могу казан жагына чейин бир сыйра көрүп чыктык. Идеальный таза машина. Көп макта бердим окшойт, Кыскасын айтканда, чөткей машина. Только айдаш керек, башка сөз жок. 15-чи куюлма дискада сонун жарашат экен. Плюс кышкы жаңы дөңгөлөгү бар экен. Мыногу летний баллонду дагы быйыл алыптыр. Так, көрүп турасыздар. Анан дагы бир нерсени кошумча айтып өтөлү туугандар. Бул тууганыбыз Москва шаарында Швея тармагында иштеген тааныштарыңыздар болсо, же иштетейин деп аткан болсоңуздар, же иштейбиз, же машина керек, же машина ремонт кылыш керек дей турган болсоңуз, ушул номерлерге кайгыла бересиздер. Видеонун ылдый жагында темасында номери турат туугандар. Установка, ремонт, сатуу алып берет, сатат, кыскасы швейный цехке тиешелүү бардык жумуштарды кылат туугандар. Өзгөчө белгилүү айтып коеюн. Эми кузов салон боюнча, комплектация боюнча кеттик достор. Комплектация комфорт бул жерде. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль. Так, подогрев лобового стекла, подогрев руль, корректор фар, кондиционер, подогрев переднего сиденья, мультируль, Android дисплей, Android система. Бул жерде музыка бизге көрдүңүздөрбү? Так. Не бар, айтып бериңиз. Чоңойтса болот ал рульдан. Рульдан чоңойтса болот экен мынакей. Охо, сонун экен. Кыскасын айтканда достор, машинаны көп мактабай эле коелу, өзүңүздөр көрүп турасыздар. 4К камера коюлуптур. Кошумча подлокотник коюлган. Чехолдор боюнча, чехолдор кызыл строчкалары менен өтө сонун. Подголовниктери, мына көрүп турасыздар. Чөткей. Ева коврик. Кошумча много эмелери да коюлуптур. Өзү мындай машинеге кызыккан адам ушундай айдаш керек. Көрдүңүздөрбү? Бар жок ордунда. Ооба, Ева коврик. Анын астында дагы эмне бар? Бул оригинал экен. Ылдый жагы баягындай тебилип кетпейт экен да, ылдый жагында жанагындай. Бычыр-бычыр баягы движательдери менен экен мындай айтканда. Липучкасы менен. Өтө сонун. Молодец. Машинени ушинтип айдаш керек. Катуу дагы экен, чисто оригинал окшойт. Башка Ева ковриктерди мындай кармасаң, мындай картондой эле. Так, туугандар, пробег боюнча мен сиздерге айтып коем. Пробеги 176.416. Бул машина мындай скрученный эмес. Муну мындай состояниясынан эле билсеңиздер болот. Артында буфери бар экен. Өтө сонун чыгат экен. Даң деп. Так. Мына ушундай туугандар. Эми сиздерге мотор жагында көрсөтүп коелу. Бир отоло моторду көрсөңүздөр вообще бомба. Мотор жагыны даярсыздарбы? Мотор жагыга мынакей, бисмиллахиррахманиррахим. Опа. Месага. Караңыздарчы, бүт тап-таза да. Но крылолор дагы оригинал өзүнүн, родной крылосу, чечилген эмес. Капоттун крышкасы чечилген эмес. Мынау крылосу дагы вообще чечилген эмес, родной турат. Kia деп. Капот крышкалары, мынау мотордун иштеп турганын көрүңүздөр. Угулуп атабыз сиздерге мынакей.
иштеп турат. Кондиционер, ар жак, бер жагы бүт иштейт. Мына пластмасын карагыздар, кап-кара. Генератор жаң экен. Пачивник, щетка, ар жак, бер жагын бүт алмаштырып койдум дейт. Кыскасын айтканда, только айдаш керек экен бул тууганыбыздын машинесине. Уктуңуздар? Сигнал КамАЗдыкы, кана азыр басып көрөбүз. Воздушныйбы? Чоңдонбу? Жакшы. Тууганыбыздын жумушу боюнча айттык туугандар. Москва шаарында швейный цех тармагында мындай айтканда механик экен. Анан алам, сатам дегендер болсо да кайрылып өтсөңүздөр болот экен туугандар. Машиненин жылы 2016, таксиге бар жогу даяр, страховкага кошуласыздар. Басы боюнча 720 000. Жакшы торг болот. Жакшы торг болот туугандар. Пожалуйста, көрүңүздөр. Өтө сонун. Опа, мына ушундай бүгүнкү видео ушун менен жыйынтыкталат. Көрдүңүздөр, уктуңуздар. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламат болуңуздар. Ийгилик барыңыздарга.